Assalamu alaikum, hurmatly tuğanlar. Өткөндө мына биздин алма боюнча кантип кышында алманы кантип сактайбыз деген ыкмабызды көрсөттүк элек. Ал жерде болсо ушундай эле жөнөкөй эле жерге алмаларды үйүп, андан кийин үстүн целлофан менен эле жаап, андан жаап коймо ыкмасын көрсөткөнбүз да. Эми могул экинчи ыкмасы болсо бул астына дагы клеенка төшөп туруп, алманы ошонун ичине үйүп, анан кайра ошо алманын үстүн клеенка менен чапкан ыкмасын көрсөтөбүз. Мына азыр бүгүн ашабыз үстүндө. Мына буну жапканда асты дагы мындай клеенка да, асты дагы. Көрүнөбү? Клеенка туюп, мына ичине алмаларды жыйнап, үйүп туруп, анан бардык жагынан ава кирбегендей кылып сактап коесуң, ал эмес. Өткөндө мынтип уруп койсоң тоңуп калып турго деп атышпайбы? Мындай эле сүртүп эле тиштеп коеюнчу, бисмилла. Мына сочный, тиштеп коеюн. Сөз жок. Күзүндөгүдөй кыртылдайт. Мына эми көрөлү. Асты да клеенка, үстү да клеенка. Анан бактан түшкөн жалбырактар менен эле үстүн жакшынакай эле көмүп коесуң. Калың кылып эле көмүп коюш керек экен. Ошондо мына мындай болуп чыгат. Мына могул. Көрдүңүздөр, бул негизи өзү декабрга чейинки эле сакталып турмал. Анан мен приватформиялардан көрөм. Расходына уруп коеюнчу. Мына бул мынтсең эле таңкылдайт. Мынтсең эле таңкылдайт да. Бирок мына мындай тиштеп берейин. Кыртылдап атат, баардыгы тең эле. Баардыгы тең эле кыртылдап атат. Бул болсо мына күзүндө ушул апабыз баардыгын тең көмгөн, баардыгын чогулткан. Сонун